Аткан күнүм кандай гана керемет, аалам нуру жүрөгүңө себелеп, тирүүлүктүн демине демин коштурат, өткөрсөм деп жакшы күндү келелек. Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, чак түш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн күнгө жума, биз менен бирге болуңуздар. Биз бүгүн келечектин ээлери десек болот. Өнөрпоз таланттуу Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын 1-2, 3 курсунун студенттерин чакырып олтурабыз. Алды менен тааныштыра кетели. Мен тараптан баштаганда Байыш Эгембердиев, Айнас Асанбекова жана Даниэль Мамутовдор келип олтурат. Булар кадимки атактуу комузчу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Намазбек Уралиев агабыздын шакирттери, окуучулары десек жаңылышпайбыз. Алды менен коноктор биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Мына комуз Кыргыздын улуу аспабы алдыбызда турат. Деги эле быйылкы жылы эми айтсак айтпасак да түшүнүктүү, антсе дагы окуу шарттары кандай өтүп атат? Негизинен жалпы мындай студенттер аралык окуу жүргөн жок, бирок ошентсе дагы бул өзгөчө, мындайча айтканда өзүңөрдүн спец боюнча барып окуп аткан болушуңар керек. Ошондуктан алды менен ошол устатыңарды айтып, өзүңөрдү тааныштырып, кандай окуу жолдору кандай болуп атат, ошол боюнча баштасак сөздү. А дегенде Айнас, сизден баштайлы, келиңиз. Рахмат, жакшы суроо. Ооба, тааныбызды сыйлабыз деген биринчи өзүмдү тааныштырып кетейин. Силер айткандай эле Калый Молдобасанов атындагы жогорку билимде 2-курстун студентимин. Сиздер айткандай эле Кыргызстанга аттын кашкасындай таанымал устатым Намазбек Уралиев негизи эле ошо бала чактан эле ушундай залкар адамдарга жазып койгон окшойт да маңдайымдычы. Алгачкы устатым Төлөн Касаболотов деген, ал дагы чоң азыр Ысык көлдө тургунунда турат. Ошол жакта аябай чоң залкар комузчу. Негизи өзүм Ысык көл областынын Ак Суу районунун Кереге Таш деген айылынын кызымын. Кыдыр акенин чөйрөлөрүнөн болом. Чоң энем жак Карга акенин небереси болот, чоң энем. Ооба. Ушундай, анан негизи ушул неме музыка жагына өзүм келип калган себептен бардык эле ушул чоң энем, чоң аталарымдын баары чыгармачыл адамдар да. Үйдөгүлөрдүн айтуусу боюнча, чоң атамдардын айтуусу боюнча, энемдин чоң энеси кошокту деген кыйын кошкон, айылдын алдыңкы кошок кошкон эне болчу экен да. Энем болсо оз комузду ушундай жөн эле булбулдай сайраткан оз комузду абдан жакшы какчу экен. Андан чоң атам радиодон угуп эле ушун куйма кулак деп айтышат да, эми айтуусу боюнча айтып атам. Радиодон күүлөрдү ойноп калчу экен. Андан кем калышпай тай жагымдагы бүт баардыгы чыгармачылык адам, тай атам аккордеон ойнойт, мандолин ойнойт, деги эле койчу, аспаптын баары бар болчу да, кичинекей чагымда аяка баргандачы. Тайнем турмуш жолуна аттанып окуусун улантпай калган, же болбосо ал опера ырчысы болмок да, үнү жөн эле үн да, аябай жакшы. Тойлордо жөн эле абдан алдыңкы болуп ырдап калат да. Тайкем болсо ушул азыркы барына эле таанымал Өз Алатом деген обондун автору Кыдык Усупбаев деген тайкем болот. Тай эжем болсо ал дагы пианистка, өзү музыкальный школдун директору. Ушундай чыгармачылык адамдар, туугандарымдын баары ушундай курчалган, жалаң. Анан ушундай болуп турса, анан өзүм негизи мени аяка музыка жагына бар деп эч ким кыйнаган да жок. Өзүмдүн каалоом менен баргам. Анан ушул өнөрдү аздектеп атып ушул атканыма мен аябай кубанам. Өкүнгөн жокмун деп айтам. Ошентип азыр абдан жакшы өнөр менен таланттуу үй бүлөдө, мындайча айтканда тай жактан дагы өз жактан дагы дегендей бардык жактан ал эмес керек болсо, мына жети акенин эки акеси
Кыдыр аке, Карга аке деген улуу адамдардын урпагы десек болот экен. Буйруса сендей кыздан чоң таланттуу кезеги келгенде Самара Токтакуновадай эжекебиздей чоң залкар комушу чыгат деген үмүттөбүз. Ал эми Данияр мырза, сенде кайсы акелерден урпак бар? Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, мен да Сокол облусуна караштуу Тоң районунун Темир Канат айылынан болом. Өзүмдүн түйүм, бирок кичинекей кезимден баштап Каракол шаарында өскөм, туулуп өсүп, ошол жактан билим алып, кичинекей кезимден эле музыкага кызыгып, үйдөн апамдар, атамдар музыкалык мектепке беришкен. Аяктан окуп бүтүп, анан Айназ айтып өткөн Төлөн Касаболотович агайыма тапшырдым музыкалык окуу жайга. Аяктан окуп бүтүп, анан быйыл бияка 1-курска жогорку билим Калымалды Басамов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясына 1-курска тапшырып отурам. Азамат жакшы, Байыш мырза. Мен дагы ошол алыскы Ордолу Ош шаарынын келип атайы ошол билим алайлык деп келип, ошол агайга, Намазбек Уралиев агайга түшүп болдук. Менде дагы үй бүлөмү айта кетсем, бизде музыканттар деле жок, мондай бир уламыш деп коелу, бир ата-энемдердин айтуусуна караганда, мурунку бир жана Токтогулдардын заманында куугунтук болгон эмеспи? Ошол куугунтукта мен дагы чоң атам сүргүнгө куугунтук болуп, анан жанагы ачкачылык болуп кеткен экен ошол заманда. Ошол заманда күү чертип, же болбосо акындык жагы да болгон экен. Элде, кыскасы айтканда, элде ошо комуз менен, акындыгы менен ошол өзүнүн шериктерин тымак менен баккан экен да. Ошол жагы бар. Андан башка үй бүлөбүздө ошол атам деле ырдап калат, бир туугандарым деле ырдап калат, бирок музыка жагына тапшырышкан эмес, ар кимиси ар кайсыл кесиптин ээлери да. Жакшы, мындайча айтканда, мына ошо үчөөңөрдүн тең түпкү тек ата-эненин бардыгы ушул маданиятка жакын, маданияттуу адамдар. Маданиятсыз эл болбойт дейт. Андыктан ушул маданият тараптан келаткандан кийин аккан арттан суу агат деп коет. Ошондуктан мына сиздер келип азыр Кыргыз улуттук консерваторияда ушундай билим, жогорку билим алып атасыздар. Келиңиздер, анда алды менен чын эле биринчи тааныш, экинчи билиш дегендей таанышып билишип алдык. Анда а дегенде ушул кыздын кырк чачулуу дейт кыргызда. Айнас, сизге кезек берели. Күүдөн баштайлы, а дегенде эле. Күүдөн баштайлы. Биринчи азыр мен деген Карамолдо Оросовдун Ибарат деген күүсүн ойноп берейин деп атам. Бул күү деген кыргыздын классикасына айланган күү, чоң залкар күүлөрдүн бири. Жеке эле чоң оркестр, мен деген оркестрлердин баарында аткарылып, ушул күнгө чейин таанымал болуп, элдин баары угуп жүрөт да, ошо Ибарат деген күүчү. А бул Карамолдонун айтуусу боюнча ушул маалымат оздон озго алыныптыр. Өзү Карамолдо казак кызына ашык болуп, анан ошого арнап чыгарган деп айтылат. Жакшы, жакшы болот анда. Ошону көз алдыга тартып туралы Ибаратты.
Ой азамат, баракелде. Мынакей ушундай жакшы чыгармаларды, күүлөрдү дагы тереңдетип черте бер демекчибиз. Ал эми Даниэль мырза, мынакей Айназ ошол Карамолду атабыздын казак кызына ашык болуп, Ибарат деп чыгарган күүсүн ойноп берди. Эми сен кайсыл атабыздын күүсүн? Мен чыгарман. Айназ Карамолду атабыздын күүсүн аткарса, мен Атай атабыздын, Атай Огунбаевдин Маш Камбаркан деген күүсүн аткарып берейин. Жакшы болот. Маш Камбаркан деген, Камбаркан деген сөз. Ошо маштап жеткен да. Атай. Чертилиш, Азамат, баракелде, бар бол, Даниэль. Анда Байыш мырза, кезек Байыш мырзага келди. Сен кайсы атабыздын күүсүн ойноп бересиң? Биз Нурак Абдрахманов атабызды эскерип кетпесек болбос. Ооба. Ошондой улуу зал каргоомузчу атабыздын өмүрү көчү деген күүсү бар экен. Ошону ойноп берейин. Жакшы болот.
Азамат баракелде мынакей Нурак атабыздын ушундай жакшы чыгармасы. А киши дагы көп изденип, керек болсо комуз чаап, Карамолда атабыздын ушул комуздун үнүн издейм деп канча жыл изденип жүрдү. Анан Намазбек агабыз дагы мынакей комуз чабат өзү, комуз уста, комузчу, күүчү. Анан силерди окуткан мына мугалим болуп эмгектенип аткан убагы ошол бир эле азыр силер ошо күү тармагында эмес, жана Айна сиз өзүң да айтып калдың, ушул ырдоо боюнча чоң энелериң дагы абдан мыкты ырдач экен. Анан башка дагы ушул ырдоо жагына дагы ыктап жүрөсүңбү? Ооба, бирок эч кимден сабак ала элекмин ырдагандачы. Бирок баары бир эле ар жактан болбой эле Айнасы ырда деп эле кыйнай берет экен да. Анан ырдап деле ошо ырдап коем да кээде. Азыр баарына эле таанымал Анда сен 15 жашта элең деген Канымкүл Тусманбетова обону ушул ырдаткап берейин. Жакшы болот. Жүзүң мөлтеткен апаңдан башка өппөгөн ала жаз жайган чырпыктай анда сен 15 жашта элең анда сен 15 жашта элең кантип сөз менен асманда айдай толуксун анда сен 20 жашта элең анда сен 20 жашта элең Çalgını kanatqa 30'ga keldik zamatta Jayludu öçkün çolpondoy Jaştık kez kalat kayakta Jaştık kez kalat kayakta Alga şaşabız, ulgayıp bara jatabız. Al süyküm monçok baldarga, azır biz ata apabız. Azır biz ata apabız. Azır biz ata apabız. Азыр силер алманчок элесиңер. Мына ушинтип, мына жакшы чыгармаларды дагы тандап аткарып келатыпсың. Бар бол Айнас. Чыгармачылыгың өркүндөй берсин демекчибиз. Негизинен эле мына азыр жана башында дагы сурап кеттим. Ушул агайга канча убакта сабак аласыңар? Бир жумада канча күндө, анан канча саат ушул сабак чогуу өтөсүңөрбү, чогуу үйрөнөсүңөрбү күүнү дегендей Даниэль. Ар кайсы курстун сабактары ар башка болот да. Ошол менен байланыштуу, ошол менен бөлүштүрүлүп берилет да. Мисалы, биринчи курстарга бир жумасына 3 жолу, 4 жолу болот. Ансамбль менен кошо 5 жолу болот. Ошондой болот. Ар кайсы курска ар кандай берилет да. Канчалык курс жогорулаган сайын ошончолук саат көбүрөөк бөлүнөт да. Ошол. Анан
агайыбыз күндө бизге сабак өтөт. Жакшы ансамбльдарда күндө машыгып, күндө заниматься этебиз. Ар бириңер өзүнчө жекеде өтөт, анан ансамбль менен жекеде өтөт. Агай эртең менен 8-де келет. Ар дайым жумушуна аябай так. Анан баарыбыз ансамбль деген дагы сабак бар. Ансамбль дагы өтөбүз. Жеке индивидуальный дагы сабак өтөт. Ал деген бир 45 мүнөттөн болот да. Жумасына 3-4 жолудан барып турабыз агайга. Абдан жакшы экен. Мына ошентип канчалык талыкпастан эмгекте азыр билим алып калсаңар, кийинки өзүңөрдүн бакыт жолуңарга келишеңерге жакшы болот, Анда келеме Даниэль мырза, жана атай атабыздын Машкарым Камбаркан ойноп бердиң, Камбаркан ойноп бердим. Эми келиңиздер өзүбүздүн жергебиздеги Ыбырай атабыздын күйүүсүн да ойноп кетпесек болбойт. Албетте. Ыбырай атабыз ошо Аксорой Акбулуң айылынан болот. Өзүбүздүн да Караколдо да көптөгөн жылдар иштеп, көптөгөн эмгегин тийгизип кеткен. Өзүбүздүн Караколдогу мугалимибиз, устатыбыз Хасаболотов Төлөн агайыбыздын да устаты болгон. Жакшы экен. Келиңиздер экен паргоозун башылдатып, Ыбырай атабыз канча деген күүлөрдү чыгарган Сайыз мезгилинде. Ысык-көлдүн белгилүү жетекеси айта кетсек, ошол кеңеш деген күнү чертип берем азыр. Ыбырай атабыздын ошол жетекенин кеңешин чагылдырып, ошону чагылдырып чыгарган күн экен. Жетекенин кеңешинен алынган күн. Ошол жетеке кеңештенип, ошол бир маселени чечип атканда ошону баяндап, ошону сүрөттөп. Абдан баяны дагы жакшы экен. Себеби билбегендер билип алыш керек экен, жакшы.
баракелде. Мынакей кандай керемет гана күйлөр убагында залкар улуу аталарыбыз ушундай чыгармаларды жаратып кеткен экен. Муунда муунга өтө берет дегендей, мына азыр силер ойноп атасыңар. Силерден кийин дагы далай Кыргыздын кыз уландары ойнойт дегендей. Ал эми Байыш мырза мына жана эфирден сырткарыда отурганда чыгармаларды, ырларды жасам, ырларды ырдайм, ушундай чыгармаларым да бар дедиңер, ошодон айта кет. Мен ошол жана кебиздин башында айтып өткөндөй, жана чоң атабыздагы ыр жазчу экен деген ошондон өтүп калса керек деп ойлойм. Азыр эми көрүп атасыздар, ушул жылы коронавирус деген бир бале чыкты. Ошого азыр ошол заманда врачтар менен мугалимдердин баркын эл билип калды да. Башкаларды деле койсок, врачтар менен мугалимдерге мындай муктаж болуп калдык. Ошондуктан мен врачтардын эмгегин баалап, ошол жашасынчы жашообуздун сакчылары деген ыр жазгам да, үйдө болуп туруп эле карантин маалында. Жарыктыкта ар бир кесип ардакталат, бардыгы тең эли үчүн кызмат кылат. Бул жумуш оор, тетигиси жеңил иштеп, айтчы досум, бул заманда ким бөлө алат? Кокусунан айтып жатса кээ бирөөлөр, бир күн келип, алар дагы чындык табат. Ал антсем да бир кесипти айткым келип, турам азыр ой толгоомдун баарын берип, журту үчүн жан аянбай эмгектенип, турушат го жоопкерчилик жүгүн сезип. Ар нерсенин убагында баалабасак, кийин бекер ыйласак да өксүп кейип. Ушул тапта тажи вирус кирип келип, бүт дүйнөнү дүрбөлөңгө салды вирус. Мына ушул бүгүнкүдөй кырдаалдарда ким кам көрөт бүт элдерге сага мага. Бул суроону бир аз эле ойлоп көрсөң, бардык жообу көрүнөт го ачыгдаана. Ак халатын, чепчиктерин кийип алып, өз турмушун үй бүлөсүн унуткарып, дени сак коом, ата мекен эли үчүн күрөшүүдө Гиппократ антын алып. Күндөп түндөп өз үйлөрүн көрө албай, дарыгерлер азап тартты алдан тайып. Жада калса өз жүздөрүн ача албай, денесинде аба кирчүү жайы калбай, күйүп жанып денесинен тери чыгып, жан сакчылар сыркоолоодо айла таппай. Баарынан да аянычтуу эң жаманы, ушул вирус алып келди шума жалды. Энесинен эрте айрылып бала калды. Канча адам жолдошунан ажырады. Бир тууганым, кайда кеттиң бир боорум деп, аганчосу ыйлап, өксүп санаа тартты. Мына ушул элге келген оор күндөрдө жашасынчы жашообуздун сакчылары. Элге кылган эрдигиңер унутулбайт, кыргыз элим кылымдарга барктап сыйлайт. Баракелде, азамат мынакей азыркы мезгилде чындыгында быйыл өзгөчө ушундай кыйын кырдаалдар болду. Врачтардын, мугалимдердин өзүң айткандай баркын баасын бардык эл билип калды болуш керек. Андыктан кайсыл жерде болсо дагы врачтарды көрсөк да, мугалимдерди көрсөк дагы алаканга салып, аздектейли, тазым кылалы. Керек болсо ушул мамлекетибиз баш болуп, мамлекет башчылары баш болуп, ошол жакшы быйылкы жылда кылган эмгектерин ардактап сыйласа деген тилекти айтабыз. Жакшы, ушундай жакшы тилек ырдан кийин Айназ жакшы бир күйгө өтөлөн да. Азыр Атай Огонбаевдин Ак тамак, көк тамак деген белгилүү азыр популярдуу болуп, азыркы жаштардын баары өзгөчө ушул күйгө демилгесин коюп ойноп аткан күү азыркы убакта популярдуу. Бул күнүн кыскача тарыхын айтып өтөйүн. Ак тамак аялы, көк тамак күйөөсү деп айтылат. Ушул аялы күйөөсү экөө талас Манас ата жер деген жерде турмуш куруп атышыптыр дейт. Бир күндөрдө ошо ак тамак аял айтат экен. Андан көрө бул таластан кетип эле калалы, аксыга кетели. Таласта жер жемиш дагы өспөйт экен, суук экен, андан көрө аксыга кетели деп баягы жерден көк тамак күйөөсүн азгырат экен да. Анан баягы күйөөсү кантип бияктагы ушул Манас атам жер деп
тоолору бийик, кантип кетебиз деп айтса болбой актамак кетели эле деп, анда андай болуптур, экөөбүз сайрашалы деп айтыптыр. Кимибиз жеңген болсок, ошонубузду ээрчип кетели деп айтыптыр. Бирок баары бир актамак тили узунураак болуп утуп кетиптир деп айтышат. Ошо күйдөн эки чымчыкты чагылдырып жиберди. аксыга учуп кеткен деп алып кеткен экен да. Жакшы, жакшы, баракелде. Бар бул. Абда келеме Данияр. Эми кезекти кайра сага берели. Мынакей актамак алып кетип атыптыр. Эми көктөмө кайрап келсин дегендей. Кайсыл күн ойлоп бересиң? Жанатан бери 4 залкар комузчу аталарыбыздын күйлөрүн аткарып келатабыз. Ал эми кийинки күн болсо Токтогул Сатылганов атабыздын чоң кирбесинин күйүсү.
Азамат баракелде. Мынакей Токтогул атабыздын чоң кербезин Даниэл ойноп берди. Эми Байышка кезек берели. Байыш күй ойнойсуңбу же ырдап бересиңби? Ыр болсо анда ырдап берейин анда. Анда бир үн кошуп коем. Сыймык Бешекеев агабыздыкы болсо керек. Бул кызганыч деген ыр бар. Ошол сөзү кадимки Актаңдай Залкар атабыз Туганбай Абдиевдики, обону Сыймык Бешекеевдики. Кызганычты бир эме таңышып берем да. Gülümün bolup içine, gözümdün batsam içine, Gürgüzgü alıp çürmükmün, Güngülü bozuk kişiге. Karanın bolup içine, Karektin batsan içine, Karıttı itelim özünü, Karaşı bozuk kişiге. Karasan başka kişiге, Kan tolu düşüp içime, Deri gibi jürüm bulkunup, bolu albay güçünü. Janaşa kalsam içine, Jaldırap karayım yüzünü. Hareket kılbasan ekin, Başkanın girip düşünü. Hareket kılbasan ekin, Başkanın girip düşünü. Bilitip oyu sanamdı, Bilinbey güyüp canamdı. Eliste bücürüp özümdü, Şimdi bolup kalamdı. Buy sopora kıldın sanamdı, Kırgızdan sendey tabamdı. Sırtından jürüp kızganıp, Sır kolu bolup kalamdı. Sırtından jürüp kızganıp, Sır kolu bolup kalamdı. Gülümün bolup içine, Gözümdün batsam içine, Gürgüzköy alıp çürmükmün, Gönlü bozuk kişiге. Aytkanda jürek aylam жоқ, Aşıktı otu kayda жоқ. Meni süyeger işensin, Men süygön menen пайда жоқ. Meni süyeger işensin, Men süygön menen вообще пайда жоқ. Жаштык кез кайран жаштык кез карачы. Али пайда бар десендей жаш кезде сүйүш керек, күйүш керек дегендей. Анда айнас келе ой айнас. Эми ушул аспап өзгөчө неме орусча кечиресизде, капризный экен, өзгөчө талапты кылат экен. Азыр Медин Алыбаевдин Ойлончу деген. Жакшы болот, мынакей жакшы чыгарма. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күн
күндө сени сагынбай не сергитет менде жүргөн элесиң мелтиреген ысык көлдүн таңындай көзүң укмуш акчыны да караган көп караба жүрөгүмдү жаралап көнүң болсо бир белгиңди билдиричи акча берип сүйө албаймын паралап кыйнабачы жүрөктөгү жарадай кылгырбачы койчу мени карабай же күлүп кой же кирпигиң ирмечи куса болдум сагынычым тарабай же күлүп кой же кирпигиң ирмечи куса болдум сагынычым тарабай Азамат баракелде силердей таланттуу уул кыздар бар болсун демекчибиз. Биздин да убактыбыз билинбей мына аягына келип калыптыр. Эми жаштын тилегин берет дейт. Андыктан силерге эркин микрофон берейин. Байыш, сенден баштайлы кел. Ушул жалпы эле кыргыз журтчулугуна, ушул анын ичинде бизге дагы, сизге дагы жалпы баарыбыз үй бүлөбүз менен ушул могул чыгып аткан балекеттерден, оорулардан аман болуп, ушул жаркылдап жайнап эле жарыктыкта ушул жүзгө көрүшүп жүрө берели. Ушул жарыктыкка эмне жетсин дегендей, ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүп, өзүбүздү өзүбүз баалап, өзүбүздү өзүбүз сыйлап, анан жалпы эле теле көрүүчүлөргө кутман күн айтып коймокчубуз. Баракелде айткан келсин. Жалпы ЛТР каналынын коллега жамаатына ыраазычылыгыбызды айтабыз баарынын атынан. Ушул айтар элем менин тилегим кыргызстаныбыз ушу алакандай болгон кыргызыбыз жоголбой, ушу кыргызыбыздын каада салттарыбыз тетиги мураска өтүп сакталып ушул бойдон ушул коомубуз бардык каада салттар сакталса экен дейм. Анан ушул оорудан алыс болуп бизден баарыбыз ден соолукта болуп кыргыз жериндеги бүт журтубуз аман болсун деп айткан келсин. Даниэл. Мен эми Байыш менен Айназдын айтканына толук кошулам. Жалпы ЛТР телеканалынын жамаатына, анан сизге Шекер агай, Шекербек агай, сизге аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушинтип бизди чакырып, студияга келип тартып атканыңыздар үчүн. Ал эми жалпы кыргыз журтчулугуна баардыгына бүт могул бизди каптап келген коронавирус оорусунан кутулуп жакшы жарык күндөрдү көрөлү. Биз дагы буюрса окуубузду жакшы бүтүп алып, кыргыз маданиятына жакшы эмгек кылалы деген Рахмат баракелде. Жаштын тилегин берет дегенде мынакей ушул айткан тилектериңерге жеткиле. Элибиз аман болсун, жерибиз эсен болсун. Бардыгыбыз амандыкта кыргыз мамлекетинин өнүгүп өсүшүнө салым кошолу. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.